Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекашев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Дастан мырза, аңыз кепке айланып, элге жага берген чимкирге аталган 6-чы чакырылыштын депутаттарынын катарында маселе көтөрүп келесиз тынымсыз. Ушул сиздер чыгарган мыйзамдардын кайсынысы элге пайдасы тийди, кайсынысы ушу сиз кандайдыр бир көңүлүңүзгө толбогон мыйзамдар болуп калды? Мен өзүм демилгелеген мыйзам долбоорлорду жөндөбү? Жалпысынан айта берейин, жалпысынан бизде бир топ эле пайдалуу мыйзамдар болгон. Мисалы келтирип кетсем, бул салык кодекске өзгөрүүлөр, бул акцизди тамеки ушундай тамекилерге көтөрүү. Бул бизге бюджетке бир топ эле кирешени берген. Бирок эң жаман мыйзам десек болот, эң мындай терс таасирин берген мыйзам долбоору бул Конституция. Менимче 6-чы чакырылыштагы депутаттар ошон үчүн тарыхта калышат да. Эң супер президенттик алып келген баш мыйзамды колдогон депутаттар биз болуп атабыз. Анан биз эле 2 референдумду кылганбыз. Жакыр деңгээлде жашаган мамлекет негизи 2 референдум кылбайт 1 жыл ичинде. Биз не только мындай 1 жылдын ичинде, 3 ай ичинде ушундай 2 референдум кылып атабыз. Мына азыр дагы жаңы шайлоо башталат. Азыр дагы бир топ терс мыйзамдар, долбоорлор өкмөттө кабыл алынып, азыр бизге Жогорку Кеңешке келет. Аны 6-чы чакырылыштагы депутаттар колдосо, анда таптакыр эле точно тарыхка кирет да. Ошол баш мыйзам тууралуу аябай талкуулар жүрдү. Эми Жогорку Кеңештин ошол баш мыйзам тууралуу депутаттар, айрым эл өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп эле добуш берип койгон жокпу дейм да? Алар сүйлөшүүлөрдү өткөрүп эле аларга тапшырманы беришкен президенттин аппаратынан. Мындай колдосоңор, анда башкача сүйлөшөбүз деп. Алар колдошту көбүнчө. Дастан мырза, ошол 6-чы чакырылыштын эл өкүлдөрү үч президент менен кызматташкан отурат да. Ушул эл өкүлдөрү октябрда тарап кетсе жакшы болот беле же кызматын уланта берсе болот беле? Мен бул суроого өзүмдүн позицияны көрсөттүм добуш учурунда. Бизде 20 октябрында конституциялык мыйзам долбоор каралган. Бул Жогорку Кеңештин мөөнөттүү улантуу боюнча мен каршы болгом. Бир эле депутат каршы болгон. Менимче негизи бизде Жогорку Кеңештин шайлоо болуш керек болчу Жогорку Кеңешке. Шайлоодон кийин анан президенттик шайлоо өткөрө берсе болмок да. Дастан мырза, ушул Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзамдарды туура эмес кабыл алып, ушундай биз кыйынчылыкка учурадык деген жарандар да жок эмес. Кече жакын эле мына Айзаданын өлүмү тууралуу мамлекеттик деңгээлде ызы чуу болуп өттү. Ошол эле Жогорку Кеңеш чыгарган 2019-жылы кабыл алган мыйзам негизинде милициянын колу бутун байланып калгандыгын милициялар өздөрү айтып жүрүшөт. Акыркы учурда милиция кызматкерлеринде биз ушул саясатка аралаштырдык окшойт да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошол мыйзамдарды башаламандыкка келишине, ошол милициянын колу бутун байланышына Жогорку Кеңештин чыгарган мыйзамы күнөөлүүбү? Жок, андай эмес. Бул жөн эле шылтоо. Эч качан андай тоскоолдуктар жок. Мисалын келтирип кетсем, мына Курсан Асановдун баласын бат эле табыштыбы? Телефон менен каерде сүйлөшкөн, камералар менен каерге кетти деп. Ушундай эле бул Айзадан дагы тапса болмок да. Бирок булар жөн эле көңүлдү бурбай эле, булар жөн эле тойду кылат деп, ошол негизинде алар даже катымдай издеген жок. Анан эле булар кечке жук уже баштаган да иш чараларды. И то бүт баары маалыматы бар. Каерде соту телефондор, уюдук телефондор каерде болгон, бүт баары бар, бирок ошол эле кезде алар мындай жакшы издеген жок да. Мыйзамдалар бул жерде күнөөлүү эмес. Мыйзамдарда бир топ эле каталар бар. Мен өзүм ошол жаңы кодекстерге каршы болгом. Бирок алар кодекс бул жерде себеп эмес. Бул милициянын жаман иштегени себеп болуп атат да. Дастан мырза, сиз Жогорку Кеңеште көптөгөн көйгөйлүү маселелерди көтөрүп жүрөсүз да.
Кече жакында эле педофилдерди химиялык жол менен бучуу тууралуу жакшы демилге көтөрдүңүз. 2013 жылы 5-чакырылыштын депутаттары жаш балдарды зортуктаган жарандарды химиялык жол менен бучууну сунуштаган. Тилекке каршы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин каршы пикири менен мыйзам долбоору өткөн эмес. Эмне үчүн ошол мыйзам өтпөй калды? Мен демилгечи болгом 5-чакырылышта. Мен анан Турсунбай Бакир уулу депутат биз мына экөөбүз ошол демилгени чыгарганбыз да. Президент ошол учурда айтканда санап көрөлү канча акча кетет деп, ошол негизинде экономикалык расчет жок деп, ошол негизинде каршы болгон. Биз даже расчетторду бергенбиз, бирок президент колду койгон эмес да. Мына 2019-жылдан баштап Казакстан комшу мамлекетибиз, мына алар кыска убакыттын аралыгында, алар уже киргизди да ушуну. Азыр химикалык ушуну бучуп алар киргизген. 20-жылдан баштап уже бир-эки кишини уже ушул мыйзам иштеп атат, 2 кишиге. Биз дагы ушундай кылсак, бул мындай да, кээ бир медиктер каршы болуп атат да, бул рецидивке каршы болот. Мисалы, бир педофил ушундай түрмөдө отургандан кийин чыкса, ал кайка барат түрмөдөн кийин? Ал үй бүлөгө барат да, туурабы? Ошол эле. Үй бүлөнү дагы сакташ керек да. Үй бүлөнү сакташ үчүн ошол атайын инъекцияны сайдырыш керек. Ато ким билет, ал 10 жыл отуруп анан үй бүлөгө барып, анан ошол жерде мүмкүн уже карындашы, синдиси мүмкүн уже үй турмушка чыгып, кичинекей бала пайда болуп, бул дагы адатка дагы келсе кандай болот, туура эмес да. Ошон үчүн рецидив болбош үчүн биз ушундай мыйзам долбоорду сунуштаганбыз. Азыр мен Садыр Жапаровго кайрылып атам. Биз экинчи жолу сунуштасак болот азыр. Бирок ушундай эле каршы боло берсе, мен айттым, силер санап көргүлө, канча болот? Макулсунарбы же макул эмессиңерби? Президент позицияны угуш керек да. Азыр тем более жаңы конституция боюнча президент бүт баарына макулдугун берет экен. Бүт баарына жооп берет экен. Ошондуктан мен ушундай маселени көтөрөм. Дастан агай, мага бир суроо аябай кызыктырып атат. Ошол учурда педофилдерди химиялык жол менен бучуу тууралуу демилгени көтөрүп чыкканда, эмне себептен президент каршы чыкты дейм да? Ушуну коомчулукка талкуу түшүндүрүп берсеңиз. Анткени Казакстан президенти Нурсултан Абишевич бат эле ушул мыйзамды кабыл алып бергенде, 1-2 айдын эле ортолугунда менимчечи. Менин оюмча ушул эмне себептен буга? Эми шылтоо бул бир эме экономикалык расчеттор жок, мыйзам долбоорго силер тиркеген жоксуңар деп, хотя бизде бүт бар эле бар болгон. Кандайдыр бир мандем жокпу президент ортосунда, мурдагы президент? Жок, мен ойлойм бул жерде саясат жок. Менимче бул жерде адистер каршы болуп эткен деп. Мисалы, экономикалык болгондо кандай? Экономикалык эми 1 миллион сом эле кетет да. Ошода педофил болсо 10 киши педофилдер же 20 киши, 25 бизде күн сайын педофилдер чыккан жок го эми. Ошода. Туура. Мен сиз менен макулмун. Бирок алар ошо таянып бизде расчеттор жок, анан бир топ расходдор болот деп, ошол негизинде каршы болгон. Дастан мырза дагы бир экинчи суроо жаралып атат да, ошол коомчулукка кызыгыраак. Ошол жогорку кеңештин айрым эл өкүлдөрү мыйзамдарды чыгарганда, ошол мыйзамдарды сатып, ошол добуштарды сатып алышат дейт. Чынбы ошол? Ошол так ушул мыйзамда ошондой болуп кеткен жокпу дейм да? Кандайдыр бир кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүнчү? Жок, аны мындай айта албайм. Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок ал сүйлөшүүлөр негизинде болот да, эчкимге айтпайт. Акчаны алдым, акчаны бердим, айтпайт да эчким. Но негизи бизде бизнес клуб көбүнчө бай кишилер. Жөн акчаны албайт го алар. Ошол сиздин көз карашыңызча, ошол бай кишилер тууралуу айтып кеттиңиз. Негизи жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бай кишилер келиш керекпи же мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон кишилер келиш керекпи депутат болуп? Жок, негизи мындай да, бай болобу, кедей болобу, жакыр болобу, бул жерде эл өкүлү катары. Эл өкүлү катары ал иштеш керек. Бизнестен келсе, ал бизнести таштап мамлекет үчүн иштеш керек да. Байлар алар жаман эмес, алар дагы акылдуураак, көп эле да. Себеби аларда мүмкүнчүлүк бар, жакшы окууну, билимди алганга. Алар мындай шарттары бар. Башка өлкөлөргө барып, кичине алардын тажрыйбаны билип,
Ошондуктан мен эч качан байларга каршы болгон эмесмин. Бул жерде просто бир эме эки жүздүүлүк болуп атат да. Булар мамлекеттин кызматынан келип бизнести кылып атышат, ошол эле кезде мамлекеттик кызматта отурушат да. Бул ушундай болуш керек да. Туура. Мен ошого каршымын. Негизи мамлекет үчүн алар иштеш керек, büyüш керек. Бизде келгенде булар жөнүндө отурумга келет, анан жок. Таба албайсың таптакыр. Жарандар менен иштешпейт көбүнчө. Мага келишет, кээ бир депутаттардын дагы туугандары мага келишет да. Мен таң калам, жакын туугандар эмес, мындай туугандар келет да. Айтышат ачык эле, менде мындай депутат бар, ал тууган болот, бирок ошо кире албай жатам дейт, сен ошол маселени көтөрүп берчи деп. Таң каласың. Көтөрүп бересизби? Көтөрөбүз дейм, конечно. Мыйзам долбоору тууралуу маалыматты Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары айтсаңыз, пандемия учурунда айыппулдардын өлчөмүн жогорулатууга жол бербөө, көмүскө секторду азайтуу максатында жеке ишкерликти өнүктүрүү жана колдоо боюнча чечкиндүү чараларды иштеп чыгуу жөнүндө сунуштарыңыздарды айттыңыздар да. Ошонун зарылчылыгы барбы? Бар. Биз айыппулдарды токтоттук. Анан кээ бир карыздарды пролонгацияны кылдык. Тилекке каршы бизде бюджетте анчалык акча жок, мындай башка мамлекеттерде атайын жөлөк пулдарды берип ыраазы болсо дагы, бирок бизде даже ошого акчабыз жок да. Ошондуктан биз кичине болсо дагы ушуну жеңилдиктерди көрсөттүк ишкерлерге. Дастан мырза, депутат мыйзамды чыгарат, мыйзамды көзөмөлдөйт да. Айрымдар ушул мыйзамды оңдоп, мыйзамдарга оңдоп сөтүү керек деп айтышат да. Ушул мамлекеттин экономикасынын өсүшүнө ушул мыйзамдар тоскоолдук кылып атабы? Кандай дейсиз? Менимче жок, бизде коррупция тоскоолдукту катуу кылып атат да. Азыр ошол шылтоо менен экономикага мыйзамдар тоскоолдукту кылып атат деп бир Министерство юстиции азыр бир мыйзам долбоорду иштеп чыккан. Бул бүт мыйзамдарды жокко чыгаруу. Ишенесизби? Бүт мыйзамдарды жокко чыгаруу. Мен билбейм кандай ушундай макулчулук менен биз ушундай эмелерди чыгарып атабыз да. Хаос болот да, бардак болот. Бул ошол эле үй бүлөнү коргоо жөнүндө, билим жөнүндө, экологиялар жөнүндө, маселеси жөнүндө ушундай мыйзамдарды бүт баарында биз жокко чыгарабыз деп атышат. Вот. Мындай кылып атышат. Ошол эле негизинен. А менимче экономика тоскоолдук ким кылып атат? Бул чиновниктер. Коррупция, укук коргоо органдар. Алар да киришет, ишкерлерге кирип, текшерип, акчаны сурашат. Салыкчылар, таможня. Вот ушул жерде тоскоолдуктар өтө көп. Дастан мырза, ушул 6-чакырылыштын эл өкүлү катары айтсаңыз, ушул келген мыйзамдардын бизге Кыргызстанга көп адамдар пайдасы жок деп айтат. Чын эле пайдасы жокпу? Мен ушул экинчи сурооду кайра тактоо үчүн айтып атам да. Мыйзамдарбы? Жок, кандай мыйзамдар таптак. Жөн эле депутаттар кабыл алышат, анан жөн эле булар олтурушат деген сөздөр акыркы учурда социалдык тармактарда элчилик арасында депутат элдердин арасында ачык эле айтсак да, кээ бир мыйзамдар. Эмне себептен ушул акыркы учурларда ушу Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү өздөрүнүн аброюн жоготуп алды? Жок, аброюн жоготкону ал башка жактан. Бул мыйзамдарга барып кептелеби? Жок, бул бир президентти угуп, анан аны кошоматчы болуп, ошондон биздин репутациябыз жок болуп калды да. Анан башка президент келип аны колдоп, башканы жамандап, азыр дагы ушундай болот го, көрөсүз го азыр. Ошондон менимче аброй өтө түштү парламенттин. Таптакыр эле. Биз негизи саясатка да, бул саясий орган, бирок мыйзамдуулукту сактасак туура эле болмок да. Президент өзү мүмкүн туура эмес тапшырманы берип атат. Туура эмес указанияларды берип атат. Бирок Жогорку Кеңеш аны айтыш керек. Президентти коркпой эле айтыш керек. Президент ушундай эле эл шайлайт. Депутат да ушундай эле эл шайлайт. Коркпой эле айтыш керек. А мыйзамдар кээ бир иштебей жатат. Конечно, мындай таптакыр айтсак, бүт баары мыйзам иштебейт деп туура эмес өзү. Себеби салык кодекси иштеп атат, туурабы?
Азыр бир мындай кылмыш аракеттерди кылсаң, сразу отургузуп коет. Кедей болсоң, акча жок болсо сразу отургузуп коет түрмөгө. Акча бар болсо, конечно, акча менен бүтүрүп коесуң бүт иштерди. Тилекке каршы ушундай болуп атат бизде. Сиз акыркы учурларда ошол жогорку кеңештин трибунасынан аябай катуу сын пикирлерди айтып атасыз да. Ошол сын пикирди айтууда сизге кандайдыр бир коркутуп үркүтүүлөр болгон жокпу? Кандай десем, конечно, Айтпай эле койчу деп кимдир бирөөлөр жеңе жөнөтүп. Жок, айтышат, конечно. Айтпа, болбой, сен катуу эле кетип баратасың. Кой да. Эч ким сени коргой албайт деп. Андай сөздөр болгон. Негизи эле акыркы учурдагы Кыргызстандагы саясат сизди кандайдыр бир ойго салып атабы? Саясий кырдаал. Азыр ушул бүт бары болгон баш айламан болуп атат го. Президент отуруп тиякта резиденцияда дарыларды чыгарып атат. Өзүнчө медик болуп калды. Эми дүйнөгө шылдын болуп калдык өтө эле. Мейли президент шылдындаса ал чыдайт ал. Анын характери күчтүү. Бирок мамлекетти шылдынап атпайбы? Анын жарандарды ошол чет өлкөдө жүргөн, окуган, иштеген, ошолорду мындай тамаша иретинде, серьезный иретинде ушундай айтып атышпайбы? Силер эмне кылып атасыңар деп. Уят го, уят эле болдук да. Анты саясат кандай азыр бизде? Мен чындыгында билбейм, азыр максат кандай? Менимче жакшы болмок. Садыр Жапаров анын ой тилектери жакшы ой тилектери ишке ашса, бизге эле бүт баарыбызга жакшы болмок да. Тарыхта эң сонун президент калса, бизге эле жакшы болмок да. Туура. Мен Садыр Жапаровго эч качан мындай кандай десем, жөн эле каршы чыгып, лишь бы мындай сүйлөп эметпейм. Өзүңүздү көрсөткүңүз келбейт, э? Жок. Бизге эле жакшы да мындай жакшы иштер болсо. А бирок тилекке каршы мүмкүн ой тилектери жакшы, ниети мүмкүн жакшы, бирок кадр саясатты карасак өтө төмөн деңгээлде кишилерди алып келет. Өзү эмне кылып атат? Мына мамлекетти, цел мамлекетти уят кылдырды да, ошол эле дарыларды чыгарып. Башка аракеттер, конституцияны мына өзүм кылам, өзүм билем, өзүм жооп берем деп, бул өзүнүн жөнүндө кылбаш керек да, бул система иштеш керек да. Эртең мисалы ушул дарыны ичкенден кийин Кудай сактасын бирдеме болуп калсачы ал менен. Башка жинди башка келсе, анан бизди кантип башкарат? Ушул конституция негизинде. Эми ошол системалуу мындай кичине келечекти ойлоп кылыш керек да аракетти. Экономикалык мындай саясатты алсак. Вот мисалы сиз билесизби, биз кайсы жол менен баратабыз? Келечекте 5 жылдан кийин каерде биз болуп калабыз? Такыр эле билбейбиз, биз жарандар даже билбейт. Каяка баратабыз? Негизи президент айтыш керек да, эми жоопкерчиликти алдыбы? Айтыш керек да, 5 жылдан кийин мындай болот. Ошол биз мындай жол менен барабыз деп. Эми кичине жолду көрсөтүш керек да элге. А то үмүттү бербей, жөн эле конституцияны азыр алып келип, мейли ал өттү, 30% араң эле табышты го, араң эле. Аны кантип жашайбыз билбейм. Кризис болуп атат мына. Коронавирус болуп атат. Билим берүү системасы өтө төмөндөдү. Медицина ошол күндөн баштап, мына ошол уу коргошуну чыгарандан кийин ошо медицина өлдү. Атайынбы талкаланып атат, билбейм. Ачык элечи. Дастан мырза, саламаттыкты сактоо министри ошол ой коргошунду журналисттердин алдына ичип өзү дагымдатып көрдү да. А сиз да ичип көрүп белеңиз? Жок, мен ичпейм. Мен билем, менде тааныштарым бар, алар дагы ичкен. Бирок мындай дейм, бул орусча айтканда доказательная медицина бар да. Бул дарын жөн эле чыгарбайт. Ал ар бир кишиге ошол уу коргошунун ар кандай реакцияны бериш мүмкүн. Кээрге терс таасирин бериш мүмкүн, кээрге жардам бериш мүмкүн, ушул ысык ушундай чай катары ичсең. Аны мындай жөн эле чыгарбайт.
лабораториялар изилдеш керек. Ошол эле бөйрөккө, боорго кандай таасирин берет, жүрөккө мүмкүн сразу ушул жерде клеткаларды өлтүрөт. Бүт баарын ошону изилдеп, илимпоздор. Ошондо эле алар дарыга уруксатты беришет. А бизде жөн эле мындай подопытный кроликтей ушундай чыгарып мына ичкиле деп, бул дагы туура эмес да. Мен билем да, мага дагы бүгүн эле мага көлдүктөр айтышканда биз мурун эле ичкенбиз дейт. Бир жыл мурун эле ичкенбиз дейт, жайында ичкенбиз дейт, коронавирус башталганда. Да, жардам берип атат. Бирок кээ ооруларга таптакыр эффект жок. Кээ айтып атышат, сахардын диабетке жардам берет. Жок, андай эмес. Изилдөө болуш керек, өтө мындай серьезный, күчтүү изилдөөлөр болуш керек да. Так мындай жөн эле чыгара берсе бул туура эмес. Ар бир чопту азыр мындай макта берсе болот ал. Кыскасы айтканда дарыгер болуштун кажети жок да экен, Жок. Эми президент негизи президент болуш керек да, эми тиякта жөн эле резиденцияда отуруп ошону коргошунду бышырбай. Азыр эле мамлекеттеги кадр саясаты боюнча айтып кеттиңиз да. Сиз айткандай, ар бир бийликтин тилин тапкан бизде жарандар, атка минерлер толтура да. Мүмкүн ошол Садыр Жапаровдун башына айланткан ошол мурдагы Атамбаевдин, Бакиевдин, ошол эле Акаевдин убагынан бери жүргөн атка минерлер күнөөлүү эмеспи? Өзү башында айландырып алса, эч ким башында айландырбайт да. Жолотподу аларды, туурабы? Менимче өзү жолотуп жатат, өзү эле алар менен жолугуп жатат. Мисалы, мүмкүн мен жөнүндө ал ойлонушу мүмкүн, бул душман меники. Жок, мен андай эмесмин да. Мен ачык эле айтам. Мен керек болсо жакшы иштерди даже колдойм, мактайм керек болсо, бирок мындай жаман нерсени кантип мен колдойм? Ушул эле кээ депутаттар бизде трибунада өтө президентти макташат. Чыккандан кийин өтө ушундай эле жаман сөздөрдү айтышат да. Мен андай кылбайм. Эч качан андай кылбайм. Мен трибунада айтам ачык эле, ушундай эле жарандар ичинде ушуну эле айта берем. Өзүңүз билгендей, мамлекеттин абалы учурда оор болуп турат. Ошого биз биримдикти чогуу кантип ушул экономиканы өстүрсөк болот? Сиз кандайдыр бир ой жүгүртүп көрдүңүзбү? Эми жаңы конституция боюнча бул президент бүт баарына жооп берет деп атат. Президент экономиканы көтөрүш керек. Аны азырынча механизмдерди жолду көрсөткөн эмес, мүмкүн көрсөтөт. Бирок убакыт мына кетип атат. Дагы эле азыр эле бир эмени табышты казино боюнча. Казино ачабыз деп атышат. Кандай ошонун пайдасы барбы Кыргызстанга? Эми чет өлкөдөн келе берсе, ошол зонадан чыкпаса чет өлкөдөн жарандары, менимче жарандарга, биздин жарандарыбызга зыян тийбейт да. Бирок бул жерде бир нерсени ойлонуш керек да. Биздин жарандарыбыз эки паспортты алып жүрүшөт да. Ошондо бир механизмди тапса жакшы болот эле. Ошону кылса болот, мейли, аны кылса болот. Бирок бул бир эле казино андай жардам бербейт ал. Жардам бербейт. Экономикалык комплекстүү түрүндө ушундай программа болуш керек. Азыр мына салык кодексти жаңы жаздырабыз деп атышат. Көрөбүз го кандай өзгөрүүлөр болот. Башкаларды уккан жокмун. Мына экини мен айттым, мен уккан жаңылыктарды. А башкаларды экономикалык чечимдер азырынча жок. Эми инвестиция боюнча бияка серьезный инвестор келбейт. Сотту көрүп атасыз го, сот көзсүз каранды болуп атат. Алар угушат. Ошондуктан инвесторлор алар дагы чет өлкөдөн алар келбейт. Алар жакшы билет да кандай система. Ошо укук коргошундон кийин уже эми бизге мамиле кичине башкача болот. Мындан ары да? Мындан ары эми башкача болот. Кыргызстандын тагдыры барымтага алынып калган жокпу? Жок, менимче Кыргызстанда шанстар көп. Бизде бүт баары эле бар. Бир эле жетекчи мындай компетенттүү болсо, биз алдын ала кете алабыз да.
Дастан мырза, ошол ар бир бийликке келгенде кадр системасында аябай унчукпаган ийкемдүү кадрлар тандашат да. Бизге кандай кадр системасы, кандай мамлекеттик башкаруу керек? Жок, ыңгайлуу да. Эчтеке айтпайт, нерсти бузбайт, башты оорутпайт иши кылып. Бирок чындыгында бизге лоялдуу эмес, а мындай компетенттүү кадрлар керек да. Мейли айта берсин, өзүндө ойду айтса жакшы да, наоборот. Тескерисинче жакшы да. Ойду айтса мүмкүн башка чечимдер чыгышы мүмкүн. Мүмкүн сенин чечим туура эмес. Ойлор туура эмес мүмкүн. Туурабы? Башкаларды укса, наоборот, менимче жакшы болот да. Ошондуктан менимче бул жерде жөн эле мындай башты ийкеген ушундай кадрлар кереги жок. Акыркы учурларда кадр системасын талкууга алдык. Мындан ары Кыргызстан кандай кадамга барышы керек? Кайсы кадамга? Эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи бул билим берүү система. Туура. Эми уже мындай өскөн адамды уже мындай өзгөртө албайсың да. Ошондуктан менимче өспүрүмдөрдөн башташ керек, кичинекей балдардан башташ керек. Аларды тарбия алып, туура жолго салып, ичине жолду көрсөтүп, ушундай болсо менимче андай да өнүгөбүз келечекте. Ушул билим берүү система менен азыр бир топ эле иштер болуш керек да. Пока азырынча мен дагы аны укпай жатам. Дастан агай, ушу кадр системасына кайра келели. Бизде акыркы учурларда көчөдө бир-эки кыйкырып коюп же Facebook социалдык тармактарда бир сөзүн айтып койсо эле, бир мамлекеттик кызматка барып калып атат да. Бул мамлекеттин катачылыгы эмеспи? Катачылык, өтө чоң катачылык. Совет убагында билесизби кандай кадрларды даярдашкан? Совет убагында 2-3 киши рекомендацияны берген. Партия кирет. Анын партия ичинде көрүшөт. Ал бир жыл мындай жумушту, коомдук жумушту берет. Коомдук жумуштан кийин анан башка мамлекеттик жумушту бериш мүмкүн. Ушундай болгон. Эми албетте азыр советтик режим жок бизде, бирок ушундай эле рекомендательный характер. Анан жакшы конкурсту өткөн, көп тилди билген, компетенциясы жакшы болгон, ушундайды алса, да, ошого айлыкты көтөрсө болот. А мындай Facebook'та кыкырган, азыр бүт баары эле кыкыра беришет да. Бүт баары эле, азыр бүт баары эле кыйын, азыр социалдык тармактарды ачсаң эле бүт баары эле кыйын. Кичинекей бала даже депутаттарды сөгөт, министрлерди үйрөтөт, кээ бир учурда даже РЦПЗ, атен бизде больница бар да, психикалык оору менен ооругандар. Алар дагы жаза беришет ушул жерде үйрөтүп. Түрмөдө дагы отурган киши дагы отуруп ошол жерде президентти үйрөтөт, мындай жашаш керек деп. Негизи андай болуш керек да, социалдык тармактардан жөн эле алып бул иштейт деп. Андай эмес, адистикти караш керек. Анын сапатты караш керек, анын акылды, билимди караш керек да. Демек коомчулукта тартиптен чыгып кеткен жокпу? Ушундай бара берсе, жок, ушундай бара берсе анда чыгат да. Азырынча жок, социалдык тармакта көзөмөлгө алынышы керекпи социалдык? Жок. Эми алганда кантип эми кухняга кирип жөн эле бүт баарын ала албайсың да. Мындай сүйлө, тиндей сүйлө, мындай ойло деп айта албайсың да андай. Социалдык тармакты ала албайсың, ал заборду кое албайсың, чек жок ушул жерде. Бирок бир нерсе, бирөө мындай диний боюнча, улут боюнча, регионалдык, экстремисттик бөлүү жөнүндө ушундай маселелерди койсо, аларды караш керек. Бирок сразу түрмөгө, мен азыр мыйзам долбоорду чыгарып атам, сразу түрмөгө отургузбай буларды. Биринчи штраф салыш керек. А то кээ бир мындай, мен окуп атам го, кээ бир блогерлерди бир эле жаман нерсени айта кетсе, сразу эле 5 жыл берип коет да. Ана бир эти жаран комментарийын Facebook'та жазды, сразу 5 жыл беребиз деп атышат да. Туура эмес андай. Биринчи штраф коюш керек. Тилди укпаса, сабак болбосо, анда отургуз керек анда түрмөгө. Ушундай социалдык тармактарды биз эч качан чекти кыла албайбыз.
Бирок негизи социалдык тармактарда бири-бирибизди сыйласак бул дагы жакшы болмок да. Таптакыр маданиятсыз болуп кетти да ушул жерде көбүнчө. Кухня деп калдыңыз. Кухнядан кийин өзүнүн бактын тапкандар деле болду да. Ооба, алар дагы тапты, ооба. Ага, кошуласыз да? Да. Ошол дагы кошулам. Тапты. Дастан мырза, ар бир нерсенин өзүнүн жолу жана жөнү бар. Акыркы учурлардагы Кыргызстандагы тагдырын башка чет өлкөлүктөр жок деп ачык эле жаза баштады. Сиз саясатка же кечээ же бүгүн келип калган жоксуз. Бир нече жылдан бери келе жатасыз. Дегил ошол интернет айдың менен дагы дүйнөлүк маалыматтардагы менен дагы кабардарсыз. Сиздин оюңузча кандай? Сурооңуз ошондо кандай болуп атат? Мамлекеттин келечеги барбы? Мамлекеттин келечеги бар. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бирок бизде ушундай караңгылык менен биз дагы ушундай 20 жыл жашасак, точно анда келечек болбойт. Караңгылык менен жашасак, анда бул жерде ушундай эле Сомали, Түштүк Сомали, Судан деген мамлекеттер. Мен дипломат эмесмин, мага боло берет да айтканга. Аларда биз көрүп атабыз го, мына мыйзамдар таптакыр иштейт, согуш эле согуш. Бир уру башка уру менен согушуп эле жүрүшөт да. Бирөөсүндө автомат болсо, ошол барып бирөөдөн мүлктү тартып алат. Бизде биз ушундай караңгылык менен жашай берсек, ушундай 20 жылдагы точно келечек жок болот. Сиз Кыргызстанды жакшы көрөсүзбү? Сөзсүз. Жакшы көрөсөм, анда башка мамлекетке кетмекмин. Менде мүмкүнчүлүк болгон. Болгон кеткенге. 100 мүмкүнчүлүк, ушундай көп эле мүмкүнчүлүктөр болгон. Дастан мырза, биздин студиянын салтына ылайык сизге эркин микрофон, каалаган кишиңизге өзүңүздүн пикириңизди айтып алсаңыз болот. Мен ошого даяр болгон эмесмин. Кыргыз элине болобу, же болбосо Садыр Жапаровго, же болбосо өзүңүздүн кесиптештериңизге? Жок, мен айткан бүт баарын айттым. Мен дагы ошону кайталап кетсем, мен эч качан мындай президентти жөнүндө жамандап андай жүргөн эмесмин да. Бирок туура эмес ишти кылсам кантип айтпайсың аны. Айтыш керек, менимче коркпой эле айтыш керек. Да, кээ биз көрүп атабыз го, ошол эле президенттер УКМК менен колдонуп кээ саясатчыларды отургузуп андай кылбаш керек негизи. Ошондон биз ушундай адаттан биз кечиш керекпиз да. Эми эл уже бийликтин алып алды, бүт баарын күчүн алып алды. Эми иштеш керек. Саясаттан тышкары экономика бар. Бул эң негизгиси да. Экономика болбосо, анда эл өзү оппозиция болот, эл өзү саясатчы болуп калат, эл өзү чыгат, анда бүт элди отургуза албайсың, түрмө кыла албайсың Кыргызстанда. Биз Түркменистандан бизде айырма өтө чоң. Түркменистанда эл мындай көтөрүлбөйт. Бизде сразу көтөрүлүп баштайт да. Ошондуктан биринчиден президентке кеңешим экономика боюнча көп ойлонуш керек. Жакшы кадрларды алып келсеңиз жакшы болот эле. Керек болсо даже сиз менен макул болбогон кадрларды, бирок алар хотя бы силерге жардам берет. Менимче ушундай саясатты алып барса туура эле болот да. Эми дайыма эле ошол жака кошумочулар келе берсе, анда эч толк болбойт. И президентке эч ким ишенбей калат да. Чоң рахмат биздин эфирге убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.